Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mына biz bir med центрге келдик. Мына балар мында кирип баратышат. Урматтуу кыргыз элим, биз ушул Насиба Ардыбаеванын ушул лечение алып ушул жакка кайрылганы тууралуу биз лечащий врачына, анан ушул медцентр Бермет медцентрга келгенбиз. Ошол жерден так маалыматтарды ошо сиздерге жеткириш үчүн өздөрүнө кайрылып, өздөрүнөн билейли деп келдик. Ушул медцентрдин жетекчиси Гулипа Арстанбековна. Бир-эки сөз сүйлөп койсоңуз. Насиба Арзыбаеваны мен ютубтан көрүп, ошо башка адамдар катары эле көпчүлүк элдер колдоп жардам беребиз дегендерин угуп, анан кийин биздин өзүбүздүн менчик клиникабыз бар, келип дарылансаң болот. Эгер мындай келе турган кыйынчылык болсо, биз өзүбүз барып алып келебиз деп кайрылган. Ошондон 2 күндөн кийин Насибанын туугандары Кочкор Төлөнүшкө барып көрүнгүлө деп, Кочкор Төлөнүш бир сыйра көрүп, анан бизге жөнөтүптүр. Бизге келип жатты. Насиба келгенден кийин 3 күн 4 күндөн кийин өзүнө келип, уже жакшы боло баштады. Биздин нейрохирургдар, невропатологдор карашып, мына Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Азыр биздин клиниканын алдыңкы тажрыйбалуу врачтарыбыз бар. Ошолор кандай лечение кылганын айтып берсин. Азыр эми абалы жакшы. Мен айтат элем, башка врачтарга дагы колдон келишинче кайрымдуулук кылып койгон жакшы. Биз Насибага эле эмес, башка оорулар жатса дагы ушундай шартын айтса, мындай болуп атат деп, бизде жөн эле лечение эмес, операция дагы болот. Операцияга ушундай кыйынчылык болуп атат, анан Россияда эле акча жок деген эле бүт баарына түшүнүп, Кочкор Төлөнүш ошондой мындай жетишпеген ооруларга жардам беребиз, муктаж болгондорго биз болушунча жардам беребиз. Алла разы болсун сиздерден. Соолун алып, Кудай буйруса азыр көп эле оорулардын алкыштарына ээ болуп жүрөбүз. Алла разы болсун сиздерден. Насибанын дарылоосун врачыбыз айтып берсин. Залкар Акимжан. Assalamu alaikum. Айтып турган болсо, кыскача айтсак, бул пациент өздүгү кайрылган, өзүнүн оорусу тууралуу боюнча керектүү таалиматты алды. Бизде 10 лечение yapacakты, жакшы баспай келген. Басып жакшы жүрө, этажа түшүп чыгып, өзүнө буга чейин бир жардам берип басып чыгды. 10 күн чыгып жакшы болду. Результаты жакшы. Алла разы болсун сиздерден ушундай кайрымдуулук, ушундай жардам кылып. Мен бул жерде медсестра, ушул врачтардын назначениясын кылганда биринчи бул кусуп, дарыларды жакшы кабыл албай башында аябай кыйналды. Бирок ага карабастан биздин врачтар көп дарыларды беришип, 3 күндөн кийин уже жакшы болуп калды. Кызы карап жатты, биз муну жакшы кабыл алып, жакшынакай сүйлөп, дары-дармектен тышкары, укол жасагандан тышкары жакшынакай мамиле кылып жасадык. Ошол деле поддержка берди. Өзү жакшы болуп чыгып кетти. Келгенде кызы менен келген баса албай. Бирок өзү жакшы болуп. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге, Алла разы болсун. Жакшы болуп кеткенден кийин биз Кочкор Төлөнүш өзү ошо ашказан, боор, ичеги карай турган больницага жөнөттүк. Ал жерден дагы Кочкор Төлөнүш өзү көзөмөл салып, эмгиче врачтардан мындай текшерүүдөн өткөрүп атат да. Мен айткан ар бир 3 айда келип, бизге дарыланып туруп, биз дагы эле кабыл алабыз 3 айдан кийинчи. Бизге жакшы болуп, мындай болуп басып, үй бүлөсүнөн мындай ден соолугу чың болсо, бизде эле сүйүнөбүз. Анан башка врачтарга деле ошондон суранабыз да. Калган эми жакында ошо зоб менен кайрылам деп атат, ошол врачтар дагы жакшылап карап, Башка врачтарга дагы үлгү болуп Жардам беришsin. Мен айтарым сиздерге рахмат. Берешен Жомарт Берешенковна, Алла разы
өздеріне егілейік, şu мені қолдадылар, жалғыз қойдылар, үмітіме үміт қоштылар. Жақсы болушыма жардам беріштілер. Allah razı olsun. Бұл жерге келгенімде баспай, өзімді начар сезгенмін. Мен өзімді жақсы болсам керек деп ойлайтын. Аллаға шүкір, şu врачтардың, Қошқұттың врачтардың, медсестралардың жардамыменен Аллаға шүкір. Қазір денсаулығым жақсы басты, Аллаға шүкір. Сіздерге айтарым, Allah razı olsun. Менен қайтпаса, сіздерге Алладан қайтсын. Маған жақсылық қылсаңыздар, сіздерге Аллахтың жақсылық қылып, жолыңыздан шығып, жүзіңізден жарық қылсын. Ешқашан ауырмаңыздар. Сіздерден шын жүрегімнен разымын. Жүректен разымын сіздерге. Allah razı olsun. Meni жақсы қылып, шунша ынсан қылғаныңыздар сіздерден. Allah razı olsun. Мен де миң марта разымын. Ешқашан ауырмай, чарчабай işlerimizlerге игілік. Ешқашан şu ауырмаңыздар, үйгілеріңіздер менен тыныш болуңуздар, эки-бирине бактылуулугун берсин. Allah кызыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Мага канчалык жакшылык кылсаңыздар, Кудайым сіздерге ошончолук көп берсин. Аллахымдын жакшылыгы сіздерге көп болсун. Амин. Рахмат эже, сіздерге дагы, что Кочкор Төлөнбаевичке дагы, сіздерге дагы аябай чоң жомарт Берешенкол жамааттын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сіздерге ушундай пациентти ушундай аябай көңүлүнө карап, ушундай аябай жумшактык менен баягы жашоосуна үмүт кошуп, ушундай эмне кылганыңыздарга колдоо бергениңиздерге сіздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сіздерге, иштериңизге ийгилик, баарыңыздардын. Мен şu el yurtuma dağın razıçılığımdan, жүрегімден қалып кетем барына. Şu meni қолдағаныңыздар үшін, meni жақсы болушума жардам бергениңиздер үшін сіздерден Allah razı olsun. Сіздерге да рахмат. Сіздер мени дәрі жағынан, лечение жағынан емес, сөз жағынан, мағле жағынан, қабылдау жағынан дағы бар жоғынан дәріләдіңіздер. Буюрса баары жакшы болот иншалла. Рахмат сіздерге де терең ыраазычылык билдиребиз.